Sizi жақсы көрем. Урматтуу кыргыз элим, ушу апама жардам берип койгулачы. Ушу апам 1 жылдан бери ушу оорудан сакайбай келет. Мына урматтуу достор, мекендештер, мына бул жерде азыр 7 бир тууган отурат. 7 бир туугандын 7 биздин мекендешибиздин энеси менен мынтип алсырап төшөктө кайгынын көз жашын тартып отурат. Мына эң улуу кызым карындашыбыз экен. Андан кийинкиси мына тырмактай мына ушундай наристен эртең апасыз калып калбаш үчүн колдон келген жакшылыкты кылып коет. Анан карындашым өзүң айтсаң, мына бул үйдө эң улуусу сен экенсиң да. Анан эми эгер каражат бул үй бүлөдө жетиштүү болсочу, достор, ушундай тырмактай балдар эртең жигит болуп чоңоет, чырпык да чынар болот деп айткан. Биз али жашпыз. Апамдан эрте ажырагым келбейт. Ушу баарыбыздын бактыбызды көрсө дейм. Аллахым шыпасын берип, жакшы болуп кетсин укам. Мынантип мөлтүрөгөн балдары карап отурат. Ушу кургандар жетим калбасын. Ушу балдардын келечегине балта чабылып калбасын. Ушу балдар үчүн, ушу жаш 10 күнүнөн 1 күн ачыр эле кызымын өмүрү кошуп, иче турган суусуна суу кошуп, жей турган нанына нан кошсоңуздар, Алла жолунда ушуну суранып кетет элем.